30 август. Жийындын Кудайдын жолу менен өсүүсү. Табигый жол менен төрөлгөн балдардын баары эле Кудайдын балдары эмес. Кудайдын убадасы боюнча төрөлгөн балдар гана чыныгы тукум болуп эсептелет. Римдиктер 9-бөлүм 8-аят. Байыркы келишимдеги Ибрайым жийин жетекчиси болгондугун элестетиңиз. Теңир ага, мен сага батамды берип, сенин кызматыңды гүлдөтүп өстүрөм дейт. Бирок жийин бош жана бала төрөбөйт. Ибрайым эмне кылат? Ал Кудайдын кереметтүү жол менен жагдайга кийлик ишүүсүнөн үмүт үзө баштайт. Ал улгайып баратат. Анын аялы дагы эле төрөй албайт. Ошентип Ибрайым Кудай убада кылган баланы анын кийлик ишүүсүз эле ишке ашырмакчы болот. Өзүнүн аялынын кызматчысы Ажар менен жатат. Башталыш 16-бөлүм 4-аят. Бирок натыйжада Кудайдын убадасы боюнча эмес, табигый жол менен төрөлгөн бала Исмайыл пайда болот. Анан Кудай Саарага батамды берем, андан элдердин падышалары чыгат деген сөздөрдү айтып, Ибрайымды катуу таң калтырат. Башталыш 17-бөлүм 16-аят. Ошондо Ибрайым Кудайга: "О, сенин алдыңда Исмайыл эле тирүү жүрсө экен" деп жалбарат. Башталыш 17-бөлүм 18-аят. Ал Кудайдын убадасын өзүнүн табигый адамдык аракети менен ишке ашырууну каалап жатат. Бирок Кудай: "Жок, сага аялың Саара өзү уул төрөп берет" дейт. Башталыш 17-бөлүм 19-аят. Бирок Саара 90 жашта. Ал өмүр бою төрөбөс болгон. Эми анын аялдарга мүнөздүү нерсеси да токтоп калды. Башталыш 18-бөлүм 11-аят. Ибрайым болсо 100 жашта. Андыктан экөөнүн жалгыз үмүтү Кудайдын табияттан тышкаркы таң калыштуу жол менен кийлигишип, аларды балалуу кылышы. Кудайдын убадасы боюнча төрөлгөн, башкача айтканда, кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлгөн балага ээ болуу деген ушуну билдирет. Жакан 1-бөлүм 13-аят. Бул дүйнөдө убада боюнча табияттан тышкаркы жол менен төрөлгөн балдар гана Кудайдын балдары боло алат. Галатиялыктар 4-бөлүм 28-аятта Павыл: "Бир туугандар, силер да Исхакка окшоп убада боюнча төрөлгөн балдарсыңар" дейт. Силер табигый жол менен эмес, рух боюнча төрөлгөн балдарсыңар. Галатиялыктар 4-бөлүм 29-аят. Ибрайым жийин жетекчиси болгонун кайра элестетиңиз. Анын ою боюнча, анын жийини Кудай убада кылгандай өспөй жатат. Кудайдын табияттан тышкаркы жол менен кийлик ишүүсүн күтө берип жадаган ал, ыйык рухтун табияттан тышкаркы жол менен иштөөсүнө таянбай эле Ажар деп аталган адамдык ыкмаларды ишке салып, жыйынга адамдарды алып келүүнү чечет. Мындай кыла турган болсо, анын жыйыны Исхактарга толгон жыйын эмес, Исмайылдарга, Кудайдан төрөлгөн балдарга эмес, табигый жол менен төрөлгөн денелик балдарга толгон жыйын болот. Мындай өтө жаман ийгиликтен Кудай сактасын. Албетте, бардык ыкмаларды ишке салып эмгектенсек болот. Бирок чечүүчү жана табияттан тышкаркы ишти дайыма Теңир өзү жасашына жол беришибиз керек. Атты согуш күнүнө карата даярдайт, бирок жеңиш Теңирден келет. Накыл сөздөр 21-бөлүм 31-аят.